Урматтуу Токтогул районунун тургундары, көйгөй биринчи Азбак Бергешев айтып кетти. Бүгүн 6-июлда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, Ички иштер министри Улан Ниязбеков жана президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев Токтогул районунун жашоочулары менен жолугуп, аларды көйгөйлүү маселелерин укту. Курманкул Зулушев өзү менен кошо башкы прокуратуранын бардык башкармалыктарынын башчылары дагы келгенин, алар ведомствого тиешелүү бардык суроолорду жазып алып, андан ары чечүү аракети көрүлөрүн билдирди. Башкы прокуратурадан бүт начальник управлениялардын баары келди. Улуу прокурор бар. Ушул укук коргоо органдарына чечилбей аткан иштер болсо, чечилбей аткан иштер жана сиздердин көйгөй болсо, азыр ушунун баарын айтсаңыздар биз жазып алып, ушу тез арада чечкенге аракет кылабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевдун негизги тапшырмасы ушул. Өткөндө келгенде жолугушууда баса белгилеп өзүңүздөр талап койгон экенсиздер. Ошол максатта чыктык. Бир эле Токтогул району эмес, биз республика боюнча кыдырабыз. Бардык жерде ушул көйгөйдү алабыз. Алгач эле Өзгөрүш айылынын тургундары таза суу жана аймакта курулуп жаткан ири ГЭСтердин дирекциясын жерине ачуу маселесин көтөрүп чыкты. Бул райондун социалдык экономикалык көйгөйүн жолго салмак дейт айыл аксакалы. Өзгөрүштө 13 миң калк жашайбыз. Кышында мал ичкен, иттер ичкен, эми уялбай айталы суудан биз кош ичебиз. Ушу эмени таза сууну жылына коебуз. Келгендерге айтабыз, бирок ушу таза суу жылбай атат да. Ушуга бир жазып алып, Бакыт Эргешевич бир көңүл буруп койсоңор абдан жакшы болот эле. Экинчи, мына Токтогул районунда мен эсептеп чыктым, 40 миң гектар жерибизде 4 ГЭС болот экен. Мындача айтканда 4 океан пайда болуп калды да. Ушу Токтогул районуна ушу 4 ГЭСтин дирекциясын шаарга ошеге көчүрүп келип, ошеге дирекция кылып ачып бербейсиңерби? Анткени бардык финансылыктагы башкы иштери дагы Токтогул районунун банкы аркылуу жүрсө, биздин элибиздин социалдык, экономикалык мындай эмелери өсөт эле да. Район тургуну Алгабы Калжигитова болсо, өзү жашап жаткан турак үйүнүн жер маселесин козгоду. Анткени анын кошунасы Нурбек Молдогазиев мыйзамсыз жол менен акырындап жерине ээлик кылып, анын участогу улам кичирейип келатат деп айтты. Ал көп жылдап жыл сайын кирип атып, батыштан, чыгыштан, түштүктөн кирип атып, мен азыр курулуш ишин баштайын десем, жеримди бошотпой жатышат. Анан кийин мен ушул жагын сурайм, мага жеримди түз көрүнүштө себеп дегенде башынан эле көп жылда эле чөнтөк маселеси менен бүтүп келе берген. Бул менин жерим. Ошентип атып, ортодо бир 4 кадам жер калган. Мен сурайм сиздерден мага деле осоттукка чейин. Себеп дегенде Молдогазиевдин жери илгерки Быткамяттын хорозу гектар, 2 кора, гектар жер. А кайра жылга эми дагы кирем деп атат. Ал эми Гүлмира Шакирова сот жообуна тартылуу алдында турган баласынын укугун коргоп келгенин билдирди. Ал сот адилеттигин талап кылып, уулуна акыйкат чечим чыгат деп үмүт артууда. Мына ушу 3,5 жыл болду. Балам СИЗОдо турат. Ушу келгендериңизге мен өтө кубанычтамын. Баламды урган милициялардын айыптоо баракчасы колумда да жүрөт. 3,5 жылдан бери бүтпөйт иши. Милицияларга бөлөк мыйзам, карапайым балдарына бөлөк мыйзам десеңиз, андан мен ушу баракты да тыштап, токтотом деп, прокурорлордун баарына кирип чыккан жакшы тааныйт. Ушуну токтотот эле менчи. Ушу жакшы келдиңиздер, ушу ишти аягына чыгарып, бүтүрүп берип коюңуздар. Дагы бир жергиликтүү тургун бийлик башындагы адамдардын жеринен ар кандай маселелерди угушу айтылган убадалардын тез аткарылышына түрткү болгонун айтты. Анткени ал мурда көтөргөн маселе чечилип, учурда мектептин курулушу башталганын кубануу менен белгиледи. Мен өткөн 8-inde дагы чыгып сүйлөдүм эле. Ошондон кийин мен президентке дагы, премьер-министрге дагы рахмат айтып коюшум керек. Анткени башталбай аткан Ибраим атындагы мектептин курулушу башталды. Биз аябай дегендей чоң, мындайча айтканда, рахматыбызды айтып коелу. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар 30 миңге жакын калкы бар Кетмен Төбө айылына милициянын айылдык бөлүмчөсүн ачуу, Токтогул районунда туризмди өнүктүрүү, ага ылайык инфраструктураны туристтерге ылайыктап шарт түзүү, суу, жер, жайыт маселеси жана ишкерликти өнүктүрүү тууралуу суроо жана сунуштарын берип, маселелерди ыкчам чечүүнү өтүндү. Жергиликтүү калк көтөргөн көйгөйлөр жеринде чечилип, тиешелүү
мамлекеттик кызматтарга аткарууга тапшырма берилерин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал президенттин тапшырмасы менен жеринде элдин үнүн угуп, көтөрүлгөн маселелерди чечүүгө аракет көрүү үчүн аймактарды кыдырууга чыгышканын белгиледи. Садыр Нургузович мына бизге дайым тапшырма берип атат. Туруп калган предприятиялар, Союздан калып кеткен кашар колхоз, совхоздар, эгерде туруп калган болсо ушуларга барып, ушуларды көрүп, мына сиздер айтып кеттиңер, Чычкан боюнча тиги свет жок. Ал жерге дагы мини ГЭС боюнча дагы ойлонуп атабыз. Мини ГЭСти курганчы, ал жерге светти. Ушул жайга сиздер Итагар боюнча деп айтасыз, туризм боюнча. Мына туризмге 1 миллиард сомду бөлдүк. Туризмди өнүктүрүү боюнча. Ошо 1 миллиард фондко барып, туризмди арыз жазгыла. Ошо Итагарга жолду ачуу боюнча мындай акча каражат керек деп арыз жазсаңар, биз да ошол жерден карап ишти алып барайлы, урматтуу туугандар. Белгилей кетсек, өлкө башчынын тапшырмасы менен башкы прокурор Курманкул Зулушов менен Ички иштер министри Улан Ниязбеков алгачкы жолугушууларын бүгүн Жалал-Абад областынын тургундарынан баштады. Андан кийин Ош, Баткен областарына барат. Кийин Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл областарын кыдырат. Учурда алар кара көлдүктөр менен жолугушууларды өткөрүүдө. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.